Мен силер менен кайсы клетка эң кызыктуу экенин мелдешсем, баары бир адамдын клеткаларынын ичинен нейрон биринчи 5 лидер клеткаларына кирерин мен аныктап бере алам. Себеби ал өзгөчө кызык клетка болуп саналат. Нейрон биздин мээбизди жана нерв системабызды түзөт жана биздин ойлонгонубузга жана сезүүбүзгө жооп берет. Башкача айтканда, биздин жашообузга толук жооп берет. Ошондуктан нейрон биздин эң кызыктуу клеткаларыбыздын бири. Эң башында ал кандай түзүлүштө экенин айтып берейин, далилдеп берейин. Албетте ал өзгөчө түзүлүшкө ээ болот. Бардык эле нейрондор мындай түзүлүшкө ээ боло бербейт. Андан кийин нейрондор кантип милдеттерин аткара турганын айтайын, себеби алардын иши сигналдарды берүү болуп саналат. Ошол сигналдар ар кандай болушу мүмкүн. Мен нейронду тартканга аракет кылайын. Жакшы түс менен тарталы. Тартып аткан кист дагы ичкерээк болсун. Мына ошентип нейронду тарта баштадык. Ал болжол менен мындай болот. Ортосунда денечеси болот. Бирок биз биринчи ядросун тартып алалы. Башка клеткаларда эле мунун да ядросу болот. Денеси нейрондун негизгиси бөлүгү болуп саналат. Клеткалардын урчуктары болот. Алар денеден бутактанып кете берет. Болжолдоп мындай көрүнүштө болот. Убактыбыздын көбүн сүрөт тартууга кетирбейли. Силер нейрондун схемасын башка жерден деле көргөнсүңөр. Денеден кеткен урчуктарды дендриттер деп аташат. Алар бутактанып эле кете беришет. Мен чындыгындай кылып тартканга аракет кылып жатам. Буга убакыт кетип жатат. Мына бул акыркы урчугун тартып атабыз. Мына булар дендриттер. Мен негизи деп жатканымдын себеби биологияда кээ бир убакытта клеткалардын өзгөчө бөлүктөрү башкача кызмат аткаруусу мүмкүн. Дендриттер нейрон кайсы жерде сигнал алса, ошол жерде жайгашат. Ананыраак биз сигнал алуу же берүү дегенге токтолуп кетебиз. Ошентип, ушул урчтар аркылуу нейрон сигнал алып турат. Аларды дендрит деп аташат. Бул болсо нейрондун денечеси деп атайбыз. Нейрондун негизги бөлүгү, ал схемага белгилеп коелу. Азыр болсо нейрондун куйругуна окшош нерсени тартып коем. Аны биз аксон деп атайбыз. Бул клетканын бөлүгү кызыктырууну пайда кылат. Размери боюнча нейрон ыңгайлуу эле болуп саналат. Бирок аксондор аябай узун келишет. Кээ бир учурда алар кыска болушу мүмкүн. Мисалы, адамдын мээсинде кыска аксондор кезигишет. Омуртка тутумундагы аксондор аябай узун болушат. Мисалы, динозаврдын буту колундагы аксондор. Алардын узундугу бир нече футка жетиши мүмкүн. Бардык эле нейрондордо ушундай узун болушу мүмкүн эмес, бирок кезиктирсе болот. Клетканын ушул бөлүгүндө сигнал көп ченем аркылуу өтөт. Эми мен аксонду белгилеп кетейин. Болжолдоп ал мындай түзүлүштө. Аяк жагы аксондун терминалы деп аталат. Ошол жер аркылуу башка нейрондун дендриттери менен байланышат. Же болбосо башка ткандын түрлөрү менен, мисалы, бул булчуң менен. Эгерде ал аны иштеткенге мажбур болсо. Ошентип аксондун аягында аксондук терминал жайгашат. Жакшы эле болду го дейм. Схемага жазып коелу. Мына бул аксон дейли. Бул болсо аксональдык терминал. Мына жазып койдук. Нейрондун денечеси менен аксондун бириккен жери болот. Аны аксондук дөмпөкчө деп аташат. Аксон кантип пайда болот? Аны дагы схемага белгилеп коелу. Кантип импульстар берилерине токтолуп кетели. Импульстардын тезирээк таралышына аксондун чел кабыгынан түзгөн клеткалар жардам беришет. Алардын схемасы болжол менен мындай түзүлүштө. Алардын милдеттери жана иштеген принциптерине кененирээк токтололу. Ага чейин нейрондук анатомиялык структурасы менен таанышып кетели. Алардын башкача аталышы шван клеткалар. Алар миелин чел кабыгын түзүшөт. Бул чел кабык өзүнчө обочолонуу болуп эсептелинет. Ал аксондун тегерегине бир нече интервал менен жайгашып, миелин чел кабыгы деп аталат. Ошентип, шван клеткалары миелин чел кабыгын түзүшөт. Анын дагы бирөөсүн тартып схемага жазып коелу. Миелин кабыктардын ортосунда кичирээк боштондуктар болот. Бул термин акыркы термин, себеби биз нейрондун анатомиясын толук карап чыктык. Аларды ранениянын кармап калышы деп аталат. Схемага мен дагы ушул терминди жазып коеюн. Окумуштуу
Раньенин атынан коюлса керек. Ал адам ушуларды изилдеп чыкса керек, анан миелин кабыгы жок жерди раньенин кармап калышы деген жерлер мына ушул жерде гана нейрон сигналдарды алып турат. Термин сигнал эмнени билдириши мүмкүн? Кээ бирде бир нече сигналдар кошулуп, бул жерде сигналдардын бир тобу, бул жерде экинчи тобу болуп, анан ушул эле жерде ири сигнал болот. Комбинациялар түзгөндө сигналдар болот. Бардык сигналдардын кошулушу дөмбөкчөлөргө жетип, алар күчкө ээ болушса стимул берет. Ишин күчөтүп, аксонго жетет. Так ушул жерде аксон башка дендриттер же булчуңдар менен биригет. Азыр болсо синапстар жана алардын потенцированиясынын жөндөмүн, жогорулашын карайлы. Силер дендриттерди эмнелер ойготот деген суроо болушу мүмкүн. Башка нейрондун аксондук терминалы болушу мүмкүн. Бул нерсе баш мээде болот. Бул сенсордук нейрондор болушу да мүмкүн. Бул даам татууда байкалат. Туздун же сахардын молекулалары күчтөнүп жибериши мүмкүн. Бир сенсор болушу мүмкүн. Булар бир нече заттар болушу мүмкүн. Башка нейрондордун типтерине токтолгондо кеңири карап чыгабыз.